Саламатсыздарбы, Ала-тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы. Студияда Нуржан Ташболотова. Бүгүнкү биздин тема экономика багытына арналмакчы. Бүгүнкү студиянын мейманы Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев. Саламатсызбы? Арабаңыздар. Кайрат, алгачкы сурообуз инвестиция тууралуу болсун. Кыргызстанда сырткы инвесторлорду Кыргызстандагы кайсы тармак кызыктырат? Дегенде мен көрүүчүлөр үчүн кичине кыска түшүндүрмө берип кетейин. Инвестициянын негизги 3 тобу түрү бар. Түз инвестициялар, портфелдик жана мамлекеттик. Түз инвестициялар жөнүндө сөз кылсак, булар деген ошо акчаны салып, аны айландырып, ошондон пайда табуу да. Анан биздин көрөрмандар жана портфелдик деп сураса, булар жанагы фонддогу, биржадагы айланган акчалар, ал жерде акциялар алып сатуу. Мамлекеттикти билесиз, бул эки мамлекетти кол алыш кылып, ошону келишим түшүп же кредит алып, инфраструктуралык проекттерге жумшалган акчалар. Биздин ассоциациянын негизги максаты ошо түз ишкерлер менен түз мамиле куруп, аларды Кыргызстандан кетирбей, алып калып, аларга көмөк көрсөтүп, кеңешибизди берип, андан ары кыргыз ишкерлер менен биригип, реинвестиция кылганга үгүттөп иштеп жүрөбүз. Сиз кайсы тармак кызыктуу десеңиз, эми биз карап көрдүк, көбүнчө хореке деп коет англис тилинде. Бул отелдер, ресторандар, кафелер, бул ошо туризм тармагына жакын, курулуш тармагында жана сервис тармагында иштер жүрүп жатат. Тилекке каршы 95% чет өлкөлүк ишкерлер Кыргызстандын ичинде. Булар жанагындай үй бүлөлүк мамиле курулгандыктан келип отурушат. Бирөө бул жерге турмушка чыккандыр, же алгандыр, же баласы, кызы ушинтип келген ишкерлер да. Биздин ошо ассоциациянын арасында ушундай ишкерлер бар. Эми сиз канча жылдан бери, бир топ жылдан бери Европада, Германияда жашап келе жатасыз. Ушунча убакыт аралыгында экономика багытында эмнени үйрөндүңүз, өзүңүзгө өрнөк катары, эмнени алсак болот экен? Азыркы күндө мен Чехия менен Германияда соода өнөр палатасында өкүлүмүн. Андан тышкары азыр окуп Берлин бизнес школасында окуйм. Өрнөгүбүз төмөнкүдөй, эми баягы өнүккөн, канчалык өнүккөн мамлекет болсо, булар жанагы ыйык сезеткен да, кыйыр салыктарын. Кыйыр салыктардын арасында бул жанагы кошумча нарк салыгы, акциздер кирет. Ошо мамлекеттин кубаттуулугун көрсөтсө, бул деген ошого албетте айрыкча жанагы кошумча кыйыр НДС деп коет го орусча. Ошого салыгы баары бирдей төлөйт экен. Баары бирдей төлөйт экен. Эч кандай жанагындай өзгөчөлүк жок. Бирөө төлөбөй, майда болсо, обороту 5 миллион болсо, бизде төлөбөй жатышпайбы? Аларда андай кечүү деген жок экен. Мындай төмөнкү бозогосу жок. Баары 21% азыр Европа биримдигинде баары өлкөлөр ошого жетип калды, 21%. Бизде ал 12%. Анан ошо башта экономика өнүксүн деп, бизде реформа жүрүп атканда, фискалдык реформалар жүрүп атканда, ушундай биз бозогону киргизип койгонбуз да. Ал тилекке каршы азыркы күндө көрүп жатасыз, майдаланып кетип атат да бизнесчи тилекке каршы. Анан патент системасы дагы ошого шарт түзүп берип атат, майдалангангачы. Көмүскө экономика чоңойгонго дагы ушу шарт түзүп калып атат. Андыктан ошого биздин өрнөк Европада туруктуу мамлекеттер, булар ошого кошумча нарк, акцизди мисалы үчүн булар жанагы импорттолгон тамеки, май болобу, май күйүүчү майлар, же болсо алкоголь ичимдиктери, ошолорго кошумча дагы импорттук төлөмдөр, салыктар кирилет экен да, анан акциздары көбүрөөк. Булар деген негизги кызыкчылыгы биздин өлкөдөгү жашаган калктын ден соолугуна зыян тийгизген продукция болсо, албетте кошумча салыктар киргизилет экен. Эми азыр ЕАЭСтин, Евразия экономикалык биримдик ЭБПте сөздөр болушу мүмкүн ар кандай, бирок буну дагы биз тескеришибиз керек. Өкмөт бизде ошо, мен дагы ишенем, ушуну көңүл буруп тескерсек жакшы болмок. Анткени дегенде эл аралык жана
ВОЗ деп коет го, Всемирная организация здравоохранения. Саламатты сактоо эл аралык уюму деле колдоп берет деп ойлойм. Бул ВТОнун дагы, ЕВФтин дагы кызыкчылыгына каршылык бербейт. Андыктан ушуну биз жакшылап ишке ашырсак, казынабыз да толот. Биздин мамлекеттик институттарда калктын саламаттары дагы жакшы болмок. Анан биз дагы кичине казынабыз көбөйүп, биздин туруктуулук, мамлекеттүүлүгүбүз мындан дагы жакшы өнүкмөк деп ойлойм да. Эми инвесторлорду тартуу үчүн кандай шарттар болушу керек? Шарттар ошо туруктуулук, салыктын туруктуулугу, салыктын төмөндүгү эмес, ошо туруктуулук деген сөз жанагы кошумча нарк салыгы баары бирдей төлөсө, бул сиз, мен экөөбүз кардар болсок, биз ошого сатып алуучу товарды, продукциядан ошого биз төлөйбүз, биз чөнтөгүбүздөн төлөйбүз. Анткени биз кардарбыз. Ишкерлер болсо аны ошону жөн эле кошуп коет. Ошон үчүн туура түшүнүк болуш үчүн бул кошумча кыйры салык деп аталат да. Кошумча нарк депчи. Ошону биз турукташтырып 12% болот да, ошону калтырсак, анан жанагы сатуудан налог с продаж деп айтылат. Сатуудан түшкөн салык, сатылган салык деп коет. 1%, 3%, 5%ке чейин. Азыр бизде мобилдик операторлор 5% төлөйт экен. Бул такыр кичине кыйыныраак да чогултуугачы. Андыктан ошо бир эле салыктын түрүн калтырып, кыйыр салыктан жана кошумча нарк салыкта берки 1, 2, 3%тан тиги тармакка жараша чогулган салыкты жоюп салсак, жакшы болмок. Бизге да жакшы болмок, салыкчыларга да жакшы болмок. Анткени дегенде өкмөт ошондо жанагындай тунук коррупциясыз система орномок деп ойлойм да. Бул ошого коррупцияны жеңүүнүн бир жолу, бир эле гана жолу. Экинчи жолу ошо жанагы көмүскөдө жүргөн ишкерлер дагы кичине тазараак чыкмак. Анан патент системасын эми бизден кыргыз ишкерлер колдобошу мүмкүн, бирок өрнөк ошондой экен, патент системасын чынында жойсок, жанагындай жеке ишкердик болсо, акционердик коом болсо, бул туура деп ойлойм да. Анткени дегенде биз ошо азыр биригүүгө, чогуу иштөөгө убакыт келди. Айрыкча мага чет өлкөлүк ишкерлер да айтат, мен мисалы үчүн салыкты болгондой төлөсөм, башка төлөбөсө жергиликтүү, мен конкуренцияга тегиз шарт болбой калат. Анан мен эмне кылам, аргасыз кантип кылам? Мен дагы анда ошо көмүскөгө же коррупцияга кирип кетишим мүмкүн. Муктаждык түзүлүп атат депчи. Андыктан ошону биз баарыбыз универсалдык принциптерин киргизип, туруктуулук принциптерин киргизсек, ошондо жанагы 14-15-жылы кабыл алган биздин мыйзам 10 жылдык стабилдүүлүк режимин берип атпайбы? Мындай ири ишкерлерге, жанагы чет өлкөлүк. Ошогудагы мыйзам чынында жакшы иштемек да. Анан дагы айтып коючу нерсе, мына сиздин сурооңузда бир мисал катары айтып кетейин. Континенталдуу модель дейт, Соода өнөр жай палатасынын институту ошо жалпы чатырча сыяктуу модель кылып, булар бүт ишкерлердин баары мүчөсүн башын бириктирип, өкмөт менен бетме-бет түз иштегенге шарт түзүлөт. Өкмөткө да жеңил болот. Майда биздин бизнес бирикмелер бирден суроолорду эметип атканда дагы коммуникация шарттары дагы кичине жакшы болбой, жакшы иштеше албай, кичине кыйналган мезгилдер болуп калып атат тилекке каршы. Андыктан ошо өкмөт жанагы Соода өнөр жай палатабыздын мыйзамын бир эле жерин оңдоп койсо, өз каалоочулук эмес, милдеттүү түрдө мүчөлүк киргизип койсо, ал палатанын ишине такыр кийлигишпей, ошо ишкерлер өздөрү дайындап, жетекчилеген өкмөт менен түз ишти, экономикалык саясатты, реформаларды багы колго алыш кылып чогуу иш алып барса, менин оюмча бул абдан сонун шарттар түзүлмөк да. Мына Данияда, Францияда, Германияда, Түркияда жалаң ушундай да. Соода өнөр жай палатасы бул негизги партнер болот. Албетте, буну менен биз такырлы ишкерлерди жүдөтүп, багы эмет кылган оюбуз жок. Тоскоолдук жараткан оюбуз жок. Майда, орто, балким ишкерлер биринчи иретте эчтеке төлөбөй эле мүчө болушсун деп атабыз. Чоң башка ассоциациялар бар, мына бизге окшогон. Алар деле иштей берсин, бирок ошо палатанын ичине кирип, сунуштарын айтып, артикуляция кылып, өздөрүнүн кызыкчылыктарын, анан кийин саясаттын негизине аренага чыгарып, өкмөт менен кол кармашып чогуу иштешсе,
Менин оюмча бул дагы жакшы шарт түзүлмөк да. Кыргызстандын өнүгүшүнөн. Кыргызстан 6 миллион болуп атса, мына Түркия 82 миллиондук калкы бар экономика. Анан алар жакшынакай эле иштеп атат. Мындай соода беримдигине биригип алып, баары биргелешип кол кагышкыл. Анан дагы бир маселен мына Түркиядан дагы көрүп келгенбиз иштеп жүргөндө. Жанагындай өндүрүштүк аймактар абдан маанилүү биздин өндүрүштүн тармагын көтөргөнгө абдан чоң түрткү берет деле да. Биз дагы ушуну сунуш бергенбиз 2 жыл мурун. Эркин экономикалык зоналар бар ошол өндүрүштүн аймагы. Андан дагы кеңирээк түрү да. Бул өндүрүштүк кооперативтерге башкартканга беришет экен. Жергиликтүү майда орто бизнес кирет экен мүчө болуп кооперативге. Анан ошо кооператив жетекчилигин өздөрү дайындап, өздөрү төлөмдөрүн резиденттерден чогултуп алып иштешет экен. Негизги өкмөттөн бул жерди чегерип берүү, анан астына ошондой инфраструктураны курганга капитал жумшап эрк кылса, менин оюмча бул жакшы проект да. Мамлекет үчүн дагы. Мамлекет үчүн айрыкча мына ЭБЭПтин негизинде биз мисалы үчүн чогуу биргелешкен өндүрүш аймактарын курсак жакшы болмок. Үчүнчү мамлекеттер менен бул Тажикстан, Өзбекстан, Фергананы карасаңыз 30 миллион. Бул чоң маркет. Ошону Өзбекстан менен Кыргызстан азыр мамилебиз жакшы болуп баратканда, бул жакшы программа. Азыр жанагы демаркация бүттү да, чек арасы буюрса ишке ашып бүтүп баратса, ошо Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип өндүрүш аймагын курса, ал жерде күнүмдүк бизге чарбага тиричиликке керектүү продукциясын өндүрсө кандай сонун болмок да. Белоруссиянын, Казакстандын, Россиянын ишкерлери кирип, ал жердеги өндүрүштөр, цехтерин болобу мындай күчтөрүн түшсө, ошол жерде окутуп, квалификация, билим керек болсо, ошентип өнүккөн бизде өндүрүш аймактары бар экен. Мисалы үчүн Түндүк менен Түштүк Кореянын ортосунда согуш абалында болгону менен кагаз ишинде. Бирок жанагындай эркин экономикалык аймак деп атпайсызбы? Ошондой сыяктуу бир инфраструктура аймагын куруп коюштур да, Түндүк Кореянын жумушчулары келип иштейт экен. Түштүк Кореянын технологиясы, акчасы анан 100 миллиондук ички дүңк продукцияга ээ болгон, жылына ушундай чыгарышат экен да, нарыктычы товарды. Анан ушундай мисалдар көп эле да арбын. Анан ушун үчүн жанагындай мамлекеттик жана жеке сектордун өнөктөштүгү деп проект кылса, жеке капиталды тартып, жанагындай азыр курулуш компаниялар болобу, чет өлкөлүк болобу, ошолор менен биргелешип курса, сонун болот турган эме да, сунуш. Жана Россия, Кыргыз өнүктүрүү фонду дагы жакшы эме кызыгат го деп ойлойм да. Ошо мисалы үчүн Тажикстан менен болобу, Өзбекстандан менен болобу, же болбосо Кыргызстан ичинде электеп, мисалы үчүн Тажикстан менен чектеш, биздин эркин экономикалык аймак түзүүгө шарттар аймак территорияда чегирилген 100 гектар. Бирок ишке ашпаган себеби ошол жерде капитал жетпей атат. Жанагындай инвесторлор. Орто чакан бизнес өзү кызыкчылыгы пайда болуп, ошол жака кооператив катары менеджменти менен кирсе, менин оюмча бул абдан сонун ишке аша турган долбоор да. Эми алдыдагы пландарыңыз жолдо кыскача айтып берсеңиз. Кыскача азыркы күндө мен бир жакшы проект менен келип атам. Балким бул мен азыр жанагы жүк ташуу боюнча биз бир платформаны бияка сунуштап атабыз. Жүк ташуучу компанияларга баягы атын айтпай эле коеюн. Негизи биздин ой ошо платформага кирип, жүк берүүчүлөр, мисалы, сизде 1 тонна, 2 тонна, 3 тонна, 5 тонна жүк болушу мүмкүн да. Европага? Кыргызстан ичинде. Кыргызстан же болбосо Казакстанга, Россияга. Биз ошондо киргизип, анан жүк ташуучу фирмалар, компаниялар ошолорду карап, анан кийин ошо биздин система платформаны алып, мисалы үчүн сиз бүгүнкү күнү пияз ташыйбыз, жашылча жемиштер ташыган компаниялар болсо, Алматага чейин. Алматадан жөн бекер келе бербей, жолдон дагы бир жүк ала келсин деп атабыз да. Ошо эффектүүлүгүн көтөрүү негизинде ушундай платформа бирден бир ошо бир электрондук болот. Менин оюмча бул биздин жанагы азыр өкмөттүн стратегиясына дагы жакшы жарашыктуу долбоор биздин таза коомго. Экинчи болсо бул азыр бизде азыр ойдо турат, жанагы высокогабаритный контроль деп коет.
ошо биз дагы азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Оор жүк ташуудагы жанагы эме инфракрасный деп коет, ошону баягы ченеп алат да, салмагындагы атайын ошо жолго курулуучу жабдуусу болот. Ал ошо серверге келип түшөт. Эгер жүк ашып калса 2 километрден кийин биздин жанагы жолдогу ГАИ тозуп, аны айыпка салат. Электрондук негизде. Электрондук негизде. Аны дагы ошо айдоочу, жүк ташуучу киши дагы алдын ала телефондон төлөп койсо деле болот. Ал эменичи, пункттардычы. Ал идея азыр ошо 2 жылдан бери келип аткан идеялар сөздүн ичинде болуп атат. Бирок мен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атам Европада. Ошо мен азыр жана Factory деген, Factory Berlin деген инкубаторда мүчөмүн. Ошондагы биз Кыргызстанга дагы ошондой модельде инкубатор курсак сонун болмок. Булар жанагы чоң ТНК транснационалдык корпорациялар каржылайт экен, спонсордук берет экен. Ичинде мисалы үчүн бир 2000 мүчө болсун, 2000 мүчөнүн 2000 идеянын бир 4-5 миллиондук проекттер туулуп чыкса, ошолор сатып алышат экен да. Анан ушундай инкубаторду биз ойлоп атабыз, ишке ашырсак. Анткени дегенде бизде мисалы үчүн кече күнү маршрутка айдаган айдоочу болсо, бүгүнкү күнү мен дагы бирдеке кол менен жасаган таланттуу, сапаттуу иш баштайын десе, биз ошого түрткү боло турганда инкубатор шарт түзүп берсек, аны тез бачым мөөнөттө окутуп, кичинекей цех болсо дагы тетик боюнча же болбосо жанагындай гейт деп коет, заборлор, вороталарды коздоочу бир ачканга. Молдовада ошондой бир долбоор бар экен да, Молдовада, Кишиневдо биз ошо көрдүк. Абдан сонун долбоор экен да. Демек сунуштап жаттырсыздар ушундай программаларыңызды өзүңүздүн. Азыр ошону биз таксыктап, эзептеп жүрөбүз. Анан азыр өнөктөштөрдү караштырып, ишке ашырууга даярданып жатасыздар. Анда Кайрат бүгүн студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү студиянын коногу Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев болду. Кайрат бүгүн бизге сырткы инвестиция, анын тартуунун жолдору тууралуу маек курду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.